Быйыл ислам революциясынын жеңишине 44 жыл толду. Иранда жыл сайын ушул дата өзгөчө белгиленип келет. Ислам төңкөрүшүнүн жеңишинин 44 жылдыгынын урматына Иран Ислам Республикасынын элчилиги тарабынан уюштурулган иш-чара Түркиядагы зилзаладан набыт болгондорду эскерүү менен башталды. Кыргызстан менен Ирандын дипломатиялык кызматташуусуна 30 жылдын жүзү болду. Элчи Ирандын ислам революциясынан кийинки жетишкендиктери, Кыргызстан менен кызматташуудагы ийгиликтерин баса белгилеп, Кыргыз-Иран алакаларынын өнүгүү тарыхы, ошондой эле төңкөрүштөн кийинки Ирандын жетишкендиктери жана мүмкүнчүлүктөрүнө токтолду. Акыркы 44 жылдагы чакырыктар жана коркунучтарга, өзгөчө Иран калкына каршы ырайымсыз санкцияларга жана оор кысымдарга карабастан ислам төңкөрүшү Иран элине чоң жетишкендиктерди алып келди. Бүгүнкү күндө өзүнө болгон ишеним, ойдун алдында Иран жаштарынын, элиталарынын жана иштермандардын күч аракеттери менен илим жана технология тармактарында чоң кадамдар ишке ашырылды. Саламаттык сактоо жана дарылоо, ГЭСтерди куруу, тынчтык атомдук энергияны пайдалануу, нанотехнологиялар, өзөктүү клеткалар жана башка ушул сыяктуу ар кыл жаатта иш алып барган бир катар илимге негизделген компаниялар түзүлдү. Азыркы учурда саясий, маданий, билим берүү, илим, ишкердик, өндүрүш, спорт, коомдук жана жарандык ишмердүүлүк жана башка тармактарда мусулман аялдын абалы кескин жакшырды. Ислам баалуулуктарын, жоолук менен арулукту сактоодо ирандык аялдардын мээнети зор экендигине күбө боло алабыз. از نکات قابل توجه در دستاوردهای انقلاب اسلامی Орта Азия өлкөлөрүнүн ичинен айрыкча Кыргызстан менен тыгыз байланышкан Иран Ислам Республикасы биринчилерден болуп Кыргызстандын көз карандысыздыгын тааныган өлкө. Экономикалык мамилелер эки өлкөнүн кызматташтыгынын маанилүү бөлүгүн түзөт. Кыргыз жана Иран элдерин эзелтеден бери тарыхый жана достук байланыштар бириктирип турат. Жана биздин мамлекетибиз менен ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүп келүүдө. Былтыр биз 2022 жылдын 10 майында эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелеринин 30 жылдыгын белгиледик. Бул тарыхый убакытта биздин өлкөлөр жогорку өз ара ишенимге негизделген ар тараптуу мамилелерди түзө алды. Өзгөчө белгилеп кетчү нерсе соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык ийгиликтүү өнүгүүдө. Мындан тышкары Кыргызстан менен Иран Ислам Республикасы эл аралык уюмдардын алкагында бири-бирине өз ара колдоо көрсөтүү менен активдүү кызматташууда. Санкцияларга карабастан чоң ачылыштарды жасап, саламаттыкты сактоо, билим берүү, өндүрүш тармагын жөнгө сала алган Иран өлкөсү менен жакынкы келечекте кызматташуу эки өлкө үчүн чоң жетишкендик болоорун баса белгилеп өтүштү. Иран менен биз кызматташсак, өнөр жай боюнча да кызматташсак болот, айыл чарба боюнча да, бирок бул жерде дагы бир экен эске салышыбыз керек. Иран канчалык эл аралык кысымга учурабаса да, медицина боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Мына мисалы жүрөктө клапандарды коюу боюнча, жасоо боюнча Иран алдыңкы мамлекеттердин бири. Мен эгерде жаңылышпасам, бир 3-чү орунда болот. Мындан тышкары жана кулак укпаган көп эле балдар, кыздар Кыргызстанда да көп. Ошол дарылоону, кулак укпаган дарылоону аппараттарды коюу боюнча да Иран алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Башка сөзүм айтканда, Иран медицина жактан да алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Ошондуктан биз Кыргызстан менен мамилени күчөтүшүбүз керек. Бул бизге достук мамиле жасаган мамлекет.